Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 14-июнь 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге 105 сериядагы 5 кабаттуу домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Капитальный өтө мыкты деңгээлде ремонт болгон. Бул квартирада эски нерсени көрбөйсүздөр. Эски деген сөз жок бул жерде туугандар. Бардыгы жаңы. Өтө мыкты деңгээлде ремонт болгон. Кудай буюрса келип биринчи ээси болуп жашайсыздар. Мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. А ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип квартира жөнүндө шашылбай маалымат берейин. Дареги, мен турган жер туугандар, бул Западный сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул 5 кабаттуу домдун мына биринчи подъездинде, биринчи кабатында жайгашкан, күнгөй бет. Домдун адреси болсо Кулатов 24, серия 105. Так, анан туугандар, мына домдун алдын караңыздар. Детский площадка, парковочный место бардыгы бар. Анан эми биринчи кабаттагы квартираларды билесиздер, алдында кошумча жери дагы болот. Огородучу. Бул квартирада дагы бар экен. Ошону эске алып коюңуздар. Так, ошондо Кулатов 24, биринчи подъезд, биринчи кабат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, сатылуучу өтө мыкты деңгээлде ремонт болгон 3 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келип калдым. Мен айткан биринчи подъездге кирип, биринчи кабатка чыгып, квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. Угловой 3 бөлмөлүү квартира, биринчи кабат. Планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Бирок угловой болгону менен күнгөй бет туугандар. Жана жол тараптан деле көргөзүп түшүндүрүп бердим. Күн квартирага мына каптал тараптан тийип турат экен. Ошону эске алып коюңуздар. Аянты 65-68 квадрат метр болот, билесиздер. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бул домдо бар. Азыр бул ошондо биринчи конок бөлмөсү болуп атат. Капитальный ремонт болгон туугандар. Бул квартирада бир эски нерсени көрбөйсүздөр келгениңиздерде. Бардыгы жаңы. Ламинат, дубалдар обой, потолокторун көрүп атасыздар. Люстралардан бери орнотуп койгон. Килемдер салынган, занёскалар илинген. Бардыгы сонун кыскасы. Анан биринчи этаж сырость, анан андай мындай деп жаза беришет. Бул квартира сонун экен, мына полу жыгач. Көрүп атасыздарбы? Кыпкызыл болуп турат полу. Балкондорунан бери жасап койгон. Айнек терезелер пластик, занёскаларды илип койгон. Бул жактан ошо домдун алды тарабы көрүнөт. Анан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Эч нерсе алып кетилбейт, ошону эске алыңыздар. Лайктан басыңыздар туугандар. Анан дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка квартиранын видеосунун ссылкасын жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүп койсун. Так, бул жагы болсо детский спальный, караңыздар. Мына, көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Радиаторлар бардык бөлмөдө бар, стояктар жаңы. Айнек терезелери бул жактыкы жөнөкөй экен. Неге билбедим, бирок жөнөкөй. Анан темир тосмосу менен. Эми биринчи кабат темир тосмо керек. Ушундай. Жүрүңүздөр, кийинки бөлмөлөрүнө өтөйлү. Жакшы туугандар. Анан квартиранын баасы дагы жакшы эле баага коюлуп атат. Мындай квартира издеп, бааларды түшүнүп билип калгандар сразу эле кудай буйрса алып койсо керек менимче. Так. Мына сонун. Килемдерди салып койгон, караңыздар. Мына пол кыпкызыл. Эч кандай бир чирип кеткен жери жок. Бардыгы жакшы. Таптаза. Мына көрдүңүздөр. Анан кошумча жери бар дедим го, мына туугандар. Забордун ар жагы военный часть. Тынч дагы болот, кудай буйрса. Так, жүрүңүздөр, эми чайлы. Мына бул жакта ушундай бир кладовкасы. Мына ар бир комнатада ушундай люстралар бар, сонун. Так, кандай кылайлы азыр? Кайсы комната калды ошондо? Кухня калды. Мына бул жакта дагы килемдер. Жаңы гарнитурлар полдон потолокко чейин. Газ, вытяжка бардыгы жаңы туугандар. Вообще эч ким жашай электеди. Мына радиаторлар бар. Кыскасы ушундай. Бул жактан чыгабыз. Жеңелерибиздин экинчи офисин көргөзүп бердим. Эми бул жак ажаткана.
Аппак эшиктер коюлган. Эми душка жүрөйлү. Так. Туугандар. Бардыгы жакшы экен, а? Кладовкасы. Так, болду окшойт. Мына килемдер бар. Керек болсо мына бут кийим тизе турган полкалардан бери бар экен. Өзү жакшы. Баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, баасын барыңыздар күтүп калдыңыздар, канча дейт экен деп. Так, жок, $70,000 туугандар. Азыр үй тарта берип, күнүнө 3-төн 4төн үй тарта берип кээ үйлөрдүн баасын алмаштырып алам. Азыр дагы башка үйдүн баасын айтып алайын дедим, адашып кетипчи. Буга чейин тарткан үйдүн баасын. $70,000. $70,000, анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Мына, көрдүңүздөрбү? $70,000 деп эми айткан басында сатпайт да бул жерде. Балким 67-ге берет, балким 65-ке берет. Ал жагын сүйлөшүп содулашасыздар.